Курманбек Сапарович, Ашырбек Мойдунович, мына биз коллегаларыбыз айтып кетишти, Чоң Алай районуна, Чоң Алай районунун Карамык айылына чейин барып келдик да. Ошол жерден Кыргызстан, Тажикстан чегара ортосундагы мындай такталбаган 13 километр жер бар экен да. Ош эң негизги көйгөй биздин элибиз деген жайыт катары ошол жерлерди колдонуп, малыбызды чыгарса ызы чуу болуптур. Малдарын алып кетишип, анан деген эл ортосунда, элдин арасында мындай нааразычылык болуп атат да, ушул үнүбүздү президентке, өкмөткө жеткирип бериңизчи деп суранышты эле. Чоң сураныч, ушул үнемени чегара маселесин статусун тактап бериш керек. Эң мындай ыкчам убакытта. Бул биринчи, экинчи деген Кыргызстан менен Казакстан жанакы пограничный посттун ортосунда кайра машинелер толуп калып, кайра мындай биздин ассоциация перевозчиков кайрылып атышат да. Ошол суроо боюнча дагы азыр өкмөт келет, аларга да бир кайрыламын да. Ашырбек Мойдунович, абдан чоң кайра ызы чуу болуп атат да. Там, видимо, уже Казакстан менен Кыргызстан ортосуна чечиле албай калдык. Бул деген ЕАЭСтин ортосунда Казакстан, Кыргызстан, Россия болуп биргелешип отуруп чече турган чоң көйгөй болуп баратат да. Анан мындан тышкары дагы бир маселени көтөрүп кетет элем. Урматтуу Ашырбек Мойдунович, биздин мында мигранттарыбыздын саны, азыр Россияга чыккан мигранттарыбыздын саны, иштеп жүргөн Кыргызстан жарандары, уже Россиянын гражданствосын алган жарандарыбыздын да саны, мен ойлойм, жалпы түрдө гражданстволорду 300 миңге адам алса, Россияда бир 700 миңдей адамыбыз иштеп жүрөт азыркы убакытта. Ошолордон мындай каттар келип атат да, жайында биз ошол иштеген адамдарыбыз айтып атат да, жайында Кыргызстанда бизде келип Ысык көлгө үй салайлык десек, авиа билеттердин, рейстердин эмелери, баалары абдан кымбат. Ошону өзүбүздүн внутренний ички туризмди өнүктүрүүгө, может быть, именно жайкы убакытта деген бааларын арзандата аласыздарбы деп элдер кайрылып атышат да. Мисалы бизде эле жылдап үйүбүзгө барбайбыз. Бир жылда бир жолу жайында бармакпыз. Жайында да деген мамлекетибизге биз да ички инвестор болобуз. Колубуздан келген жардам уктап келебиз. Ошол акчаны Турцияны же башка жерге эс алган арзаныраак дейт. Ошоко короткондун ордуна өзүбүз эле көлүбүзгө келип коротсок жакшы болмок. Анткени деген жайкы убакытта именно билеттердин баалары 14 миң, 18 миң рубль бир эле сторонага чыгат дейт. А кышкы убакытта болсо билеттер 3 эсе арзан дейт. Ушуну мындай бир тескери, кышында деген же жумуш жок, биз келсек да бизге да эчтеке жок дейт. А жайында болсо өзүбүздүн да пайдабыз тиймек, мындай туугандарыбызды да көрүп чыкмакпыз, мына балдарын да таштап кетип атышат. Ушундай бир мүмкүнчүлүктү караштырып көрбөйлү, өкмөткө кайрылат элем да. Рахмат. Рахмат, Дастан Рыспекович.